Саламатсыңарбы балдар? Мен Замира Айжеңермин. Сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жакчыл таандык мүчө. Темада айтылгандай эле жакчыл деп айтылат. Жакчыл деп атат, себеби биринчи жактын мүчөсү бар. Экинчи жактын мүчөсү бар. Экинчи жак силер билгендей эки түрү бар. Бир жөнөкөй түрү, бир сылык түрү. Üçüncü жак. Бул жерде силер көрүп тургандай, балдар, бул машине. Бул машине. Демек, ар бир буюмдун, ар бир нерсенин, ар бир заттын ээси бар. Мисалы, бул машиненин ээси биринчи жакка таандык болсо, биринчи жакка таандык болсо. Машине биринчи жакка таандык болсо, биз менин машинем деп айтабыз. Менин машинем деп айтабыз. Эгер машина экинчи жакка таандык болсо, анда сенин машинең деп айтабыз. Экинчи жактын сылык түрүнө болсо, сизге таандык болсо, анда сиздин машинеңиз деп айтабыз. Бул машине үчүнчү жакка таандык болсо, анда анын машинеси деп айтабыз. Анын машинеси деп айтабыз. Өчүрөлү. Өчүрөлү. Анын машинеси деп айтабыз. Бул жерде көңүл бура турган нерсе, эң маанилүү нерсе менин деген ататооштун мүчөсү м. Биз менин машине деп айтпайбыз. Менин машинем деп айтабыз. Сенин машине деп айтпайбыз. Сенин машинең деп айтабыз. Сиздин машине деп айтпайбыз. Сиздин машинеңиз деп айтабыз. Анын машинеси деп айтабыз. Бул жакчыл таандык мүчөнүн жекелик түрү. Көптүк түрүн үйрөнөбүз. Бул машине. Машине кимге таандык? Машине биринчи жак бизге таандык. Демек, биздин машинебиз деп айтабыз. Машине силерге, экинчи жакка силерге таандык. Аны силердин машинеңер деп айтабыз. Экинчи жак сиздерге таандык. Демек, сиздердин машинеңиздер деп айтабыз. Үчүнчү жакка таандык кимге? Кимдерге? Аларга таандык. Демек, алардын машинеси деп айтабыз. Бул жерде биздин болгондо машине биз болот. Машине биз. Силердин машинеңер. Сиздердин машинеңиздер. Алардын машинеси деп айтабыз. Окуйбуз. Биринчи жак бул үй балдар. Бул үй. Биринчи жак менин үйүм, сенин үйүң, сиздин үйүңүз, анын үйү. Көптүк түрү биздин үйүбүз, силердин үйүңөр, сиздердин үйүңүздөр, алардын үйү. Жазалы балдар, жакчыл таандык мүчөнүн жекелик түрүн жазабыз азыр. Биринчи жактын
жекелик жакчылык мүчөсү, ататоочу менин мүчөсү ымдын үндөшүү мыйзамына ылайык варианттар бар балдарына. Кызым, уулум, өчүргүч үм, эжей им. Ал эми байке деген сөздө аягында е болсо үндүү. Демек, сөздүн аягында үндүү келсе, анда эм улайбыз. Демек, эгерде сөздүн аягында үнсүз болсо, ым келет, үндүү болсо, эм келет. Экинчи жактын сенин мүчөсү ың. Экинчи жактын сылык түрү мүчөсү ыңыз. Үчүнчү жактын мүчөсү эгерде бул жерде бир аз көңүл буруш керек балдар. Себеби эгерде сөздүн аягында үнсүз келсе, анда болот. Ал эми сөздүн аягында үндүү келсе, анда болот. Бул жерде бир аз айырма бар. Мисалы, кыз анын кызы болду. Анын уулу болот. Анын өчүргүчү, анын эжеи болот да. Ал эми байке деген сөздө сөздүн аягы үндүү болгондо си болот. Байке си. Улантабыз балдар. Жакчыл-таандык мүчөнүн көптүк түрү. Биринчи жак биздин мүчөсү ыбыз. Мисалы, кызыбыз, уулубуз, өчүргүчүбүз, эжейибиз. Байке аягында, сөздүн аягында үндүү болду, үндүү болду. Ошондуктан байке биз болот. Экинчи жак көптүк түрү силердин мүчөсү ыңар. Экинчи жак сиздердин ыңыздар. Үчүнчү жак алардын. Жакчыл-таандык мүчөлөрдүн жекелик түрүнүн, көптүк түрүнүн үчүнчү жактагы мүчөсү окшош балдар. Анын эжеи, анын байкеси, алардын эжеи, алардын байкеси деп айтсак болот. Демек, ыбыз, ыңар, ыңыздар, ысы, булардын баарын биз жакчыл-таандык мүчөлөр деп айтабыз. Бул жакчыл-таандык мүчөлөрдүн көптүк түрү. Улантабыз. Эгерде силер көрүп турган мындай кызыл нерсе көрсөңөр, бул өзгөчөлүк балдар, бул өзгөчөлүк. Демек, жакчыл-таандык мүчөлөрдүн өзгөчөлүгү бар. Эгерде сөздүн аягы п менен бүтсө, анда б-га өтөт. П менен бүтсө, б-га өтөт. К менен бүтсө, г-га өтөт. Мисалы, бул менин китепим. Аягында п турат, китепим болуш керек. Бирок өзгөчөлүк бар, өзгөчөлүк. Ошондуктан бул жерде китепим болбойт, китебим болот. Улантабыз. Бул сенин сөздү күң болбойт, сөздү күң болот. Калганын силер жазгыла, силер жазып бүткөндөн кийин окуйбуз. Бул жерде тапшырма бар. Көп жекиттин ордуна
жакчыл даандык мүчөлөрдү жана сөздөрдү койгула. Биринчи бөлүктө мүчөлөрдү коесуңар, ал эми экинчисинде мына 2 байкем, 1 эжем бар. Бул жерге эмне жазыш керек? Сөзсүз түрдө биринчи жак менин 2 байкем, 1 эжем бар. Калган сүйлөмдөрдү силер бүтүргүлө балдар. Тапшырма. Досуңуздун үй бүлөсү жөнүндө сураңыз. Анын үй бүлөсүндө канча киши бар? Алар кимдер жана кайда иштешет? Ушул суроолорго жооп жазабыз. Бул суроолорго жооп жазганда сөзсүз жакчыл даандык мүчөлөрдү колдонобуз. Ушуну менен сабагыбыз бүттү балдар. Көңүл бурганыңарга рахмат. Көрүшкөнчө.